Маржа бул жөн эле финансылык термин эмес, бул сенин бизнестиң канчалык деңгээлде эффективдүү иштеп жатканын көрсөтөт. Жөнөкөй түшүндүрөлү. Мисалы, сен товарды 70 сомго сатып алып, аны 100 сомго саттың. Валдык пайда барабар 30 сом. Маржа барабар 30%. Маржаны кантип эсептейбиз? Маржа барабар кашанын ичинде киреше кемүтүү өздүк нарк, каша жабылып, бөлүү киреше көбөйтүү 100%га. Биздин мисалда кашанын ичинде 100 кемүтүү 70, кашаны жабып бөлөбүз 100гө көбөйтөбүз 100%га, барабар 30%. Бул формуланы сактап кой, ар бир бизнес үчүн негизги. Эми маанилүү нерсе, пайда менен маржа бирдей эмес, салыштыруу. Биринчи, бизнес А, пайдасы 10 000 сом, маржа 10%. Экинчи, бизнес Б, пайдасы 3 000 сом, маржа 50%. Кайсынысы жакшы? Бир караганда бизнес А акча көп, бирок чындыгында бизнес Б 5 эсе эффективдүү иштеп жатат. Эмне үчүн бул маанилүү? Жогорку маржа барабар көбүрөөк коопсуздук. Кризисти азандатууларды, чыгымдарды өсүшүн жеңил көтөрөт. Масштаб кылуу оңой. Төмөн маржа барабар дайыма стресс. Бир ката чыгым көбөйөт. Чоң суммадагы оборотту талап кылат. Жөнөкөй эреже. Киреше бул көрүнүш, пайда бул акыл, маржа бул стратегия. Сактап кой. Эми сен канча эмес, канчалык эффективдүү экенин карай баштайсың.